Арбаңыздар достор, ассаламу алейкум. Бұл туристик жарманке. Учурда азыр биз драма театрдын ичинде болуп атканды көрсөттүк, эми сыртында. Мына бул жерде ашпозчулар тамактарын жасап атат, саморго чай коюп атышат. Бул жерде мынакей быжы бар экен, каттама бар экен, бозо бар экен, курут, калама, ушул түркүн түрү бар экен. Бул жерде болсо мына саланын түрү бар экен, печка нан бар экен, быжы бар экен. Мына бuyakta ушул тамактын үйдө жасалган мына соленянын түрлөрү. Конечно, 2. Ушул түркүн түрү мына достор. Кашан бар экен, мына чай бар экен, мына ашлянфу достор. Настоящий дунганский ашлянфу мына ушул жерде болоптур. Пирожки ошол жерден жасап берип атышат, ошол замат. Бул жерде дагы эмне продукциялар экен? Сыр бар экен. Ушул түркүн түрү бар экен достор. Кимге эмне кызыктырсаңыз. Жакшы. Так. Мына бул жерде дагы тамак аштын түрлөрү, таттуулар. Мына бак бал 500 сом экен, 200 сом, 500. Настойка бар экен. 150 сом ден соолугуңарга аябай пайда. Так. Мына бул жерде деле ошондой. Горный бар экен. Горный канча болот? Горный 500, полевой 400, крема по 500. Молар 500 кен, 400 кен, бул 500 кен. Облепиховый, это получается мед, и облепиховый не смешанный, это просто мед, это сотовый мед, пыльца прополис перган, с разными вкусами есть. Вот, эспарцетовый, мед натуральный, есть свечи. Достор, облепиха менен аралашыптыр. Бuyakta ар кайсы даамдары менен түрлөрү менен кен бүт каалаган на вкус, цвет бүт каалаган түрлөрү бар экен. Мына достор, жарманке катуу кызуу жүрүп аткан кези, ичинде киши абдан көп, кол өнөрчүлүк дагы ичинде абдан көп. Ошондой достор, келиңиздер, үйдө отурбаңыздар, жарманкеге чыгып, өзүңөргө керектүү нерселерди алып алсаңыздар болот. Ошо каналга катталабыз. Биз менен бирге болобуз. Баарыңарга ден соолук.